Апам кимге керек? Заңгыраган тойканада 2 жаштын үйлөнүү үлпөтү шаңдуу өтүп жаткан. Төрдөгү бийик секседе тойдун күнөөкөрлөрү болушкан келин менен күйөө жигит бакыттын кучагында термелешип, жүздөрүнөн кубаныч төгүлүп турган эле. Ортодо күйөө жигиттин апасы кубанычына жетине албай, туугандары менен бийге түшүп бийлеп, кайра ары бери жүгүрүп, кудалары менен меймандарды жайгарып жүрдү. Бүгүн байкуш эненин бактысын сөз менен айтып жеткирүү кыйын болчу. Анткени жаштайынан атасынан жетим калган жалгыз уулу, таянаар туусу болгон баласы аман-эсен жетип, түндүк көтөрүп жаткан эле. Тойго келген бардык коноктор, тууган уруктар, ортодо күйпөлөктөп жүргөн апаны кезектешип куттуктап жатышты. Көп адамдар кыз күйөөнү суктанып да, кызганып да карап отурушту. Бирок жаштарын ак басып жашына келип калган апаны тойдо бир адам жаман көрүп, жактырбай отурду. Ал келин эле. Ал акыры чыдабай кетти да, жанында кубанычтуу отурган күйөөсүнө башын жакындатып: "Жаным, апаңа барып бир ооз айтып койчу, делдектеп ары бери жүгүрүп, бийге түшүп жыргабай бир жерде тынч отурсун. Менин төркүндөр, туугандарым, досторум эмне деп атышат болду экен? Эртең эле баары артымдан айтып шылдыңдашат. Апаң мени уят кылып атат. Эгер бир жерде тынч алып отура албаса, башка жерге жумшап жиберели. А бирибизди төгүп атат", деп жалбырып шыбырады. Жигит болочок келинчегин карап күлдү да, макул болгондой ордунан туруп, бийлеп жаткан элди көздөй жөнөдү. Күйөө жигиттин келе жатканын көргөн эл ортодо бийлеп жаткан апасын куттуктаганы келе жаткан экен деп жарданып карап калышты. Бирок жигит апасынын жанына токтобостон шыр өттү да ырчылар турган аянтчага жөнөдү. Ырчыларга жетип, жаңырып жаткан ырды токтоттуруп, тамаданын колунан үн таягын жугуп алды да залга ызырынып карап: "Апам кимге керек?" деп элге суроо берди да токтоп калды. Жаңы эле шаңга бөлөнүп турган чоң тойкананы өлүү жымжырттык каптады. Энелерин кыйнап, тынчтык бербей жаткан балдар да кулак түргөндөй туп-тынч болуп калды. Бардык коноктор, тууган уруктар, кудалар, достор күйөө жигиттин суроосуна түшүнө алышпай, дагы эмне болуп кетет дегендей тунжурап карап калышты. Элди жаман көзү менен караган жигит: "Мен сурап атам, менин апам кимге керек? Кимгерге керек? Апам кимге керек?" деп кайрадан залды жаңырта бакырды. Эч кимден үн чыкпады. Арака тоюп кызып бараткан мастарда солуккандай жымжырт. Көп адамдар жигитке ачуусу келиштеринен: "Акмак десе, бул келе ойлоно албай эле жүргөн тура. Энесинен эмитен кутула албай жатабы? Байкушкана эне, шорун каткан эне, тукумуң үзүлгүр" дешип каргап жатышты. Ушул иримемде бир гана келин жетине албай кубанып: "Ии жаным" десе, "Бул азыр эле менин айткандарымды кылып атат. Эртең эле энесине кошуп оңой эле башкарып алат экенмин да", деп ичинен сүйлөнүп алды. Жаңы эле дене боюн балкыткан чексиз бакытын, кубанычын бороон чапкын келип талкалап учуруп кеткендей болуп, өз уулунун башка жегендей апа байкуш турган ордунан нес болуп, көзүнөн жаш сызылып баштады. Элден айбыгып, канча жашырайын десе дагы болбостон, биринин артынан бирин түрткөн тентек тамчылар көзүнөн от болуп, арман болуп төгүлүп жатты. Өмүрүнүн жарыгы болгон, бүткүл жашоосун арнаган кара чечекей жалгыз уулунун өзүнөн баш тартып жаткандай кылыгы ичи ачышып ыйлап турду. Күйөө жигит жардана караган элге, бийик секиде колун булгалап кубанып отурган келинчегин, жана элдин ортосунда заманасы курулуп, бечара болуп турган апакесин карады да: "Апам мага керек, апам мага керек" деп кыйкырды. Анан колундагы жаңы эле тагылган нике шакегин булкуп чечти да, келинди көздөй ыргытып: "Мен сага талак бердим" деп айтты да, апасына кучагын жайып, жетип кучактап, ыйлап, колунан жетелеген боюнча тойканадан кетмекчи болду. Эстерине келип түштөрүнөн ойгонгондой, келиндин жакындары, туугандары ызуу чуу салып күйөө жигитти жолунан туруп токтотмокчу болушту. Бирок үйлөнүп алган жигит эч кимисине баш бербей босоого жакындай берди. Акыры кыздын атасы жигитти токтотту да эмне болгонун түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Жигит болгон окуяны баштан аяк түшүндүрүп айтып берди да туруп калды. Кыздын атасынын жүзү жаркып, ызылдаган туугандарын катуу айтып жаактарын басты да күйөө жигитти катуу кучактап: "Эх чиркин,
Сендей уулду тарбиялаган апакеңе миң ирет алкыш айтып таазим кылам. Аттиң. Сендей күйөө балам болгондо эч арманым болбосо эле. Бирок мендей кызына тарбия бере албаган жаман атаны кечир балам. Ак жолуң ачылсын деп жигитке ыраазы болуп, апасы экөөнө рахмат айтып, батасын берип өзү узатып жиберди. Элдин баары көздөрүнө жаш алып, эне менен баланы суктанып карап, узатып кала беришти. Düşügüm tartıp dün uykun böldün, al peştep baktın, azabım tarttın. Apakem menin almaş kız baktım, merimin töktüm, erkelep östüm. Arnasam demin asılını sözdün, merimin töktün, ergelep östün. Arnasam demin asılın sözdün. Ömürgө geldim, özüңdü gördüm. Düşügüm tartıp dün uykun böldün, al peştep baktın, azabım tarttın. Apakem menin almaş kız baktım, merimin töktüm, erkelep östüm. Arnasam demin asılını sözdün, merimin töktün, erkelep östüm. Arnasam demin asılın sözdün. Dilegim dilek, turmuşka sürüp, öksügön gezde özüңsүң tirek. Enekem günüm, erjettim бүгүн, alayın kolgo ата журт жүгүн. Apakem menin ак бата берген, болгон деп улуу ак калпак элдин. Apakem menin ак бата берген, болгон деп улуу ак калпак элдин. Düşüktün kaçpayım, emgegin aktayım. Nasatın akıl, jüröktö saktayım. Beyişim menin, örüşüm menin, ıyıktan ıyık, kol tibes çepim. Güldөгөн бакчам, бүтпөгөн дастан, мен үчүн апам, күнай жер асман. Гүлдөгөн бакчам, бүтпөгөн дастан,
apam, günay jir asman.